Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн биздин негизги темабыз бул кыргыз элинин, кыргыздардын адабияты жөнүндө болмокчу, алардын ошол илимий негиздери жөнүндө болмокчу. Бүгүн биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, белгилүү окумуштуу инсан Ахматалиев Абдылдажан Амантурович. Сиздер баарыңыздар жакшы билесиздер, ар бир эл, ар бир улут өзүнүн идеологиясы, өзүнүн баягыл аң сезимде жасалган иштери боюнча сөз кылганда биринчи кезекте ушу адабият маселеси, тил маселеси жаатындагы ушундай бир илимий изилдөө иштери кандай болуп жатат, ошол боюнча сөз кылынышы керек. Биздин кыргыз элинин, кыргыз улутунун өзүнө мүнөздүү болгон, кылымдык каада салттарына мүнөздүү болгон ошондой илим изилдөө иштери дагы башка элдерден артта калбай эле келе жатат. Башка маселе биз ошол табылгаларды, ушул жетишкендиктерди илимий популярдуу ошондой бир форматта элибизге, окурмандарыбызга жеткирип келебизби? Кептин баары ошондо да. Академик Ахматалиев өзүнүн менин илимий мектебим бар, илимий өзүнчө бир тобум бар деп толук айтууга сиздин толук акыңыз бар. Биз аны билебиз. Башка маселе ошого атайын ошол илим жана турмуш телеберүүбүздүн өзүнчө бир санын тартуулап отурабыз. Ошол илимпоз катары биринчи алгачкы жасаган кадамдарыңыздан баштап кандай кишилерден, аалымдардан тарбия алдыңыз, ошолор боюнча биздин жаштарга айрыкча, илимпоз болом деген жаштарга кичине сөз кылып берсеңиз, мен муну китебиңизди атайын алып окуп, өзүнчө бир топ информацияларды алдым, бирок эми сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уккан абдан жакшы. Бул өзүнчө эле бир моундай бир эпопея болуп турат да. Анда сөз сизде, урматтуу академик. Илим жолунда ар кандай тагдыр менен келет экен. Ошол жаш кезден эле, студенттик мезгилде эле ошо курстук ишти, дипломдук ишти жазганда өзүнчө бир жаңы тема таап, ошол теманын тегерегинде окуп, билим алып, кеңеш алып, анан кийин ошону улантып келдим да. Чындыгында мен дайыма агайларыма айтчумун, агайлар көчүрүп албай өзүмдүн оюмду айтсам, өзүмдүн пикиримди айтып көрсөм, анан ошого аң сезимим дагы, оюм дагы, пикирим дагы калыптанса, стилим дагы калыптанса дечмин да. Анан ошол учурда мага Самак Дамылетов деген агайым ошол кандай темада иштегин келет, дипломдук иште деди. Мен ошол Айтматтын чыгармаларындагы көркөм сөз, каражаттар деп метафора жана салыштыруу дегенди тандап алдым. Ошол Айтматтын кыргыз тилинде жазган чыгармаларындагы көркөм сөз, каражаттарын жазгым келди. Анан дипломдук ишти жазганда өзүнүн көлөмү бар болот эмеспи? Бир 50 бет, 60 бет деп. Мен өзүм 120 бет жазып салыптырмын кызыгып. Анан ошол бизге келген баягы мамлекеттик аттестациялык комиссиянын төрагасы Самар Мусаев деген агай эле. Анан алар көрүп отуруп комиссиядан айтышты, бул эми өзүнчө бир илимий ишке багыт алган жаш студент экен. Ошону биз эме кылалы, журналга, Эл Агартуу журналына ушу чыгышына бир жолдомо берели деп. Анан алдын учурда баягы рецензиялач эмес беле. Анан рецензиялап, анан кийин ошол Эл Агартуу журналына ошол студент учурунда жазган эмгегим көлөмүндүү болуп чыкты да. Анан ошондон баштап илимге кызыгып калдым. Кийин мени Ош педагогикалык институтка. Канчанчы курста элеңиз ошондо? Ошондо 5-курста болчумун. Анан бүтөөр менен эле ошол иш дагы көмөк көрсөттү окшойт. Мен ошол Ош педагогикалык институтуна мугалим кылып жиберишти. Анан ал жерде дагы
баягы кызыгып илимге, анан жаштарды өзүм көрсөткөндө ошо студенттерге эми ол студенттик эмелер конкурстар болот эмес беле. Ошо илимий конференциялар болчу. Анан ошолорго жаштарга анан кийин мен дагы диплом курстук иш жазганда, дипломдук иш жазганда ошол белгисиз мейли көлөмүн аз жаз, бирок өзүңдүн оюңду жаз деп анан өнүктүрүп, анан кийин конференцияларга катыштырдым. Ошолордун көбү азыр окумуштуу болуп чыга келишти да. Көрдүңүзбү, биз көп окумуштуулар менен сүйлөшкөндө алар айтышат да, ушу 1-2 агай болобу, эже болобу өздөрүнүн ушундай бир салымдарын кошуп, анан кийин нөбөлгө түзүп, мындай бир түрткү берип коет деп. Ошол инсандарды дагы бир жолу айтсаңыз, Давлетов агай. Давлетов агай болду, кийин академияга келгенде Абдыкадыр Садыков деген агай болду, кийин Заки Ахметов деген Казакстандан, анан кийин Зейнулла Кабдулов деген агайым, анан Москвадан мына докторлук иш жазып атканда белгилүү адабиятчы Айтматов таануучу Георгий Гачев деген, Георгий Ламидзе деген, Юрий Бурев деген, Чингиз Гусейнов деген агайлар менен байланышта болдум да. Анан менин кандидатсыз ишим Чыңгыз Айтматов жана Кыргыз-Казак адабий байланыш деген бул китептин негизинде болду. Бул китепти жазыш үчүн мен атайын барып, ушу казак жазуучуларына жолугуп, Олжа Сүлейменов сыяктуу, Тахаев Актанов, Абдижамил Нурпейисов, Қалтай Мухамеджанов деген агайларга барып, өзүм ошолор менен жолугуп, ошол Айтмат менен болгон байланышын жөнүндөгү жаңы материалдарды топтоп, анан өзгөчө менин темам ушунда болуп калды. Айтматтын чыгармалары ушул казак жазуучуларына кандайча таасир этет. Анан таасирди кармаш кыйын да, анткени кээде сокур туура болуп калышы мүмкүн. Чыгармачылыкты механикалык түрдө болуп калышы мүмкүн. Анан чыгармачылык кандай таасир эткендигин ошо чыгармалардын ортосундагы байланышты изилдегенге аракет кылдым. Кийин докторлук бул иш эмгек өзүнчө эмгек катарында бааланып 83-жылы Кыргызстан Ленин комсомолунун сыйлыгына татыган илимий монография. Ошо илим жана техника боюнча ошол болду. Азыркы биринчи вице премьер-министр Жомарт Оторбаев экөөбүз бир премияны ошол бөлүп алганбыз. Анан кийин докторлук ишке аракет кылдым. Докторлук ишти 8 жылда жаздым. Ошо Айтматов жана Боордош элдер адабияты деп аталат. Бирок ошол мезгилде бардыгы эле ойлошу мүмкүн, бул Айтматовду жазып атса эле жашыл жолу болуп эле түп-түз эле кете берет депчи. Ошо Москвага барганда бир топ тоскоолдуктор, жолтоолор болду. Анткени тема байланыштуу түрк тилдүү элдердин адабий байланышын өнүктүрүүдө Айтматтын ролу болчу. Анан эмне үчүн сен Айтматовду түрк тилдүү кылып бөлүп аласың деп ошол жерде бир топ окумуштуулар, оппоненттер болду. Анан мен айттым, мына славянская литература деген бар эмеспи? Англоязычная литература деген, французскоязычная литература, немис тилдүү адабият деген, араб тилдүү деген. Анан эмне үчүн Айтматов ошо түрк тилдүү элдердин ичинен чыккан, каада салттары, көз карашы, ою, пикири бардыгы жакын. Ошон үчүн анын чыгармачылыгы буларга көбүрөөк таасир этет деп, анан ушул 90-жылы ноябрь айында докторлук иш жактадым да. Татаал мезгилде зашталган. Татаал мезгилде. Баягындай бир катаклизм болуп аткан учурда. Урматтуу академик, мен мына бул сиздин ошол академик Ахматалиевдин илимий мектеби деген китебиңизди окуп отуруп, бир нерсеге абдан ушундай бир чети таң калып, бир чети абдан сыймыктандым да. Мына мен өзүм дагы физик менен теориялык физика боюнча доктор зашта кылганмын. Бирок биз физиктер абдан илимий макалалар, илимий монографияларды сиздерге караганда азыраак жазабыз да, себеби биздин өзгөчөлүгү ошондой. Бирок мына бул жерде сиздин мына 59-чу беттен окуп атам, Абдылдажан Ахматалиевдин эмгектеринин хронологиялык көрсөткүчтөрү деп. Ушул жерде бир топ аягында позициялар келип атат. Монографиялар жана китептер, мынакей 34, андан кийин брошюралар, бул дагы где-то бир 20-га жакын экен.
Андан кийин ошол өзүңүздүн авторефераттар түзгөн эмгектериңиз, жасаган, жазган макалаларыңыз ар бир жыл хронология боюнча берипсиз. Мынтип карап отурсам, абдан спектри абдан чоң да. Бир эле ошол биздин улуу инсан Чыңгыз Айтматовдун эмес, мисалы үчүн мына жерде чыгармачылыктын булагы, адабият достугу, эл достугу деп жүрөт. Өзүңүз ырда жазат экенсиз. Толстойдун чыгармалары сабакта берилиши, бул деген таза, нак, нукура мектептердеги мугалимдерге көрсөтмө абдан сонун нерсе. Адам өмүр бою тарбияланат деп Ленинчил жашка жазган экенсиз 1978-жылы. Бул өзү тарбиялык маселе. Вот ушулардын баардыгы мынакей сиздин илимий мектептин ошондой бир маңызын түзүп турат да. Эми ушул учурдан пайдаланып кандай улуу инсандар менен иштегениңизди айттыңыз. Эми сиздин аркаңыздан кандай ошол мектебиңизге кирип, сиздин үмүтүңүздү актаган өзүнчө бир мектебиңиз пайда болду да. Отошуулар жөнүндө айтып берсеңиз, менимче биздин жаштарга бул абдан чоң ушундай бир сабак болот да. Эми мындайды илимий мектепти атайын түзбөйт экен да. Бул булактан булак келип отуруп, анан чоң бир дайра болуп калат экен да. Анын үчүн мезгил керек экен, анын үчүн ошол турмуштук тажрыйба керек экен. Мен өзүмдүн эмгек керек экен. Мен өзүмдүн чыгармачылык лабораториямда мынакей 47 кандидат, 9 докторду чыгардым. Ушул чыгарганын ичинде мен ар бирине өзүнчө спецификалык түрдө мамиле кылам. Эң биринчи мен ушу көп учурларда жогорку окуу жайларында болуп, ошолордо мындай бир тың, идиректүү, ушу адабиятка кызыккан балдарды карап жүрөм. Ошо 3-чү, 4-чү курстан кийин ошолорду акырын тартып, сен ушул материал боюнча окуп жүр, сен же ушул боюнча бир курстук иш жазбайсыңбы, дипломдук ишке аны уланткын деп, анан ошондой бир кеңештерди берип жүрөм да. Анан ар биринин өзүнүн графиги бар. Кайсы учурда кандай ишти бүтүрүш керек. Ал 1-2 жылда эле бүтпөйт. Ошонун баардыгы бир 7-8 жылда бүтөт. Анан ошонун ичинде ошол график менен келет. Графиктен кечиксе анда башка кишилерге берип коюш мүмкүн, тескери таасир берип коюш мүмкүн. Анткени менин убактым ошолорго график менен бөлүнгөн да. Анан алардын баардыгын келип, анан өзүңөр билесиңер, мынакей кандидатский уюштуруу иштери да канча болот. Макалалар жазыш керек, кандидаттык иш жазыш керек, жана башка. Ошолордун баардыгын бир график менен иштейм да. Анан менин артымда мынакей жоон топ адабиятчылар пайда болду. Алардын баардыгы азыр жогорку окуу жайда, илим мекемелеринде, агартуу мектептеринде иштеп келатат. Мисалы үчүн теманы бергенде мен ошол баланын жан дүйнөсүнө жакын теманы билем да. Мисалы үчүн мына докторлук ишти айталы. Мына азыр Ош университетинин, мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков, мына менин окуучум болуп эсептеп турат. Кандидаттык ишти көргөндө эле бул бала Байдылда Сарногоев ылайык келет экен дедим да, Байдылда Сарногоев жөнүндө жаздырдым. Кийин тамсилди бердим. Көркөм адабиятта тамсилдин табияты деп. Же болбосо мына Кубан Мамбеталиев деген журналист болуп жүрөт. Ал кишиге мен ошол мына сатира, кыргыз адабиятындагы сатира кандай. Анткени ал публицист болуп жазып жүрөт да. Ошол сатираны бердим. Болбосо мынакей бирөөгө ушул чыгармачылык Омар Султановду, мындайча айтканда мен Манас бизде мындай да 2 шифр бар да. Фольклор жана кыргыз адабияты деп. Фольклордун ичинде өзүнчө бир жанрлар бар. Арман ырлары, дин ырлары дегендей, каада салт ырлары дегендей кетет. Мына ал боюнча 3-4 аспирантым жактады. Экинчи кенже эпосторубуз көп. Мисалы үчүн алсак Жанышпай иш боюнча. Ал боюнча жактады. Анан Манастагы эркиндик, көз карандыстык теманын чагылышы, Манастагы трагедиялуулук, Манастагы жалпы адамзат проблемасы деп кетет. Анан акындар чыгармачылыгы, жеңи жок, Калыгул, Молда Кылыч жана башкалары деп. Анан профессионалдык адабият, Казат Акмат, Өскөн Даникеев, Соронбай Жусуев жана башкалар да. Мен мындайча айтканда ошолорду берердин астында өзүм
ошолор жөнүндө макала жазам. Ошолорду багыттайм. Кайсы жеринен кандай чыгабы кандидаттык иш, же кандай бир тема болсо докторский чыгабы деп өзүм бир иш жазып, анан ошо ишти анан кийин булар кеңейсин деп анан ошолорго мындай бир камкордук кылам да. Ал мен өзүм билбеген темага мен бербейм. Анткени кеңешчи деген, жетекчи деген ошол теманы билиш керек. Анан экинчиден мен Кыргызстандын бардык регионунда, мисалы үчүн Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад, Чүй бардыгында окуучуларым бар да. Көрүп атасыздар, бардыгында бирдей, бир 10 чактыдан ар биринен. Анан үчүнчүдөн дагы айтарым, мына Түркиядан 3 аспирант кандидаттык чыгардым. Урматтуу профессор, мен ушул жерге өзгөчө бир маани берип суроо берейин деп аттым эле. Мынакей ушул китебиңиздин эле 156 бетинде Кытай жараны 1996 жылы декабрда ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын Кытайда окулушу деген темада кандидаттык диссертациясын коргоптур. Пен Мэй деген кызыбыз экен. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган 10го жакын илимий макаласын жарык көрүп, азыр Кытайда жашап, Кытайда иштеп атыптыр. Ушул биз кээде моундай кылабыз да, чет мамлекеттен илимий жетекчилерди издеп таап, анан балдарыбызды, кыздарыбызды ушуларга берип, анан зачта кылдырып, корготтуруп, анан дагы бир аз мактаныч менен сүйлөйбүз. А сиздики тескери эффектти берип атат. Абдан жакшы, биз үчүн абдан аз мындай колдонулган, кездештирилген нерсе. Тескерисинче мына өзүңүз айттыңыз, Турциядан, Кытайдан келишип сизге коргоп атышат. Вот ушул феномендин сыры эмнеде? Эми мындай эмес, анча деле феномендик сыр жок го деп айтам. Бул деген ошол менин эмгектерим бир топ тилге чыккан. Мына англис тилинде, немис, француз, түрк, Кытай тилинде. Анан ошол жактан окушат экен. Ошол жакта журналдарга чыккан, басма сөздөргө чыккан. Анын үстүнө мен дагы ошол жакта конференцияга барып көбүрөөк өзүмдүн докладдарымды жазайм. Анан ошолор кайрылышат, агай ушул мага жетекчи болуп берсеңиз деп. Анан аларды мен кабыл алып, сүйлөшүп, анан кайсыга темага жакыныраак экендигин билип, анан ошол жакта кандай материалдар чыкты. Ошол материалдардын негизинде анан кийин мен аспирант кылып, же изденүүчү кылып кабыл алам да. Мына өзүңүз айткан ошол Пен Мэй менин биринчи эмем, аспирантым да. Биринчи аспирантым. Анан кийин Бурятка келди. Сырен Жапова, Галина Гомбаевна деген. Вот бул киши дагы улуту бурят экен. Бул киши дагы кандидаттык диссертациясын сиздин жетекчиңиз астында коргоптур. Анан кийин биз баарыбыз угуп көрүп эле жүргөн Макелек Өмүрбай жүрөт бул жерде. Мисалы үчүн мен азыр биринчи жолу угуп атам, көрүп атам. Ал сиздин окуучуңуз экендигин себеби бул киши дагы абдан көп эмгектерди сиңирип, ошол популяризация кылуу иштерине катышып жүрөт да. Булардын баардыгы ошол кытайлык кыргыздары бар, ошо Түркиядан Шабан Доган деген, Айдогу деген, Гүлпынар Доган деген, анан Мустафа Ожак деген мына жакында эле быйыл Айтматтын чыгармаларындагы баланын образын көркөм чечилиш деген темада жактады. Анан булардын баардыгы мындай да кыргыз тилин жакшы билишет. Булардын баардыгы бир 10 жыл ушул жерде жүрүп, келип, аралашып, Кытай болсо, бурят болсо дагы кыргыз тилин өздөштүрүп тургандан кийин анан өздөрү ошол жазып, анан кийин багыт берем да. Мына ошондой жана айткандай баардык ошо графиктен калып калбайлы дейт да. Анан көп эле айтышат, бул кандай, сен бир жылдын ичинде 4-5 жолу чыгарасың, аспиранттарды кандай болот? Мен айтам, ошонун баардыгы мурда баягы үрөнү сеп коет да. Үрөнү сепкенде жазында үрөнү сеп коет, күзүндө жемишин аласың да. Ошентип 5-6 жыл үрөндү сеп коесуң. Анан ошолор акырын өсүп, өнүгүп отурат. Табигый түрдө келет да. Аны келе калып эле анан кийин жактай коеюн деген болбойт. Чыңгыз Айтматовдун темасы бул эми түгөнгүс тема. Бул агайыбыз бир эле биз кыргыз эли үчүн эмес, дүйнөлүк адабияттын ушул шедеврине кирип калды. Бул кишини көз өткөндөн кийин мен ушинтип айтат элем, бул кишинин экинчи өмүрү башталды деп. Бул негизинен ушул илимий
чыгармачылык иштерин жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бүгүн убагында биздин Кыргыз Республикасы бул кишини биздин Улуттук Илимдер Академиясынын академия кылып шайлаган, бир добуштан шайланган. Ал кишини биз ушу көркөм сөз чебери, өнөрүнүн чебери гана билбестен терең философиялык көз караштагы улуу инсан катары билебиз. Эми ушул мына сиздин илимий ишиңиздин көпчүлүгү ушул улуу инсанга арналыптыр. Бир чети балким ушул повесттери, романдар боюнча илимий теманы табуу балким оңой сезилген менен, бирок мен ушу сезип, туюп турам да, бул абдан чоң жоопкерчилик, абдан чоң ушундай бир кыйын иш болсо керек. Вот ушул инсандын чекесиндеги илимий иштериңиз жөнүндө айтып берсеңиз эми. Эми чындыгында бул дүйнөдө айтматып таануу деген илими кирип кетти. Бардыгы колдонулуп атат. Мына Германияда өзгөчө, Түркияда, анан Америкада бир топ айтматып таануучулар пайда болду да, бирок ошолордон кийин сиз айткандай кандайдыр бир айтматовго кайрылып иш жазуунун өтө жооптулугу болуп калды, жоопкерчилиги болуп калды. Жаңы бир нерсе айтыш керек. Айтыш үчүн өтө мындай бир ок терең изилдеш керек, окуш керек. Ошондуктан кийинки мезгилдерге мен көп эле балдар ушу Айтматовду деле алсам дейт да. Ана мен айтам, жок, ол Айтматовду алсаң дагы көп кыйналасың. Жүгү оор. Сен жаңы сөз айтышың керек. Ал сен жөн эле Айтматов менен эле жактап кетем деп ойлого. Сен илимге бир пайда келтиришиң керек да. Кеп жакташта эмес. Же болсо документ алышта эмес. Сен ошо илимге кандайдыр бир жаңы бир түс беришиң керек деп айтам да. Анан кийинки мезгилдерде биз ошо координационный бир иштерди жасап атабыз да Айтматов боюнчачы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздердин назарыңыздарда белгилүү окумуштуу академик Абдылдажан Ахматалиевдин илимий мектеби жөнүндө сөз болду. Бул маегибиздин негизинде биз Кыргызстандын адабият жаатындагы илиминин эбегейсиз чоң келечеги бар экендигин сиздер менен ушул маектин жүрүшүндө тааныштык. Ушуну менен бүгүнкү теле берүүбүз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.